атабыз бош эмес болчу. Же балким түнү бою намаз окуп, чарчап, уктап жаткандар. Ал бизге убада берген да, убадасын бузбайт деп ойлойм. Эгер мусулман убада берсе, аны аткарат да саат. О ата, сизге ыңгайлуу эле убакытта келдикпи биз? Эгерде сөздөрдө окуябызда Аллах Таала эскерилсе, анда ыңгайлуу балам. Кош келгиле. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. Чынында Ибрахим Аллахка ыкыластуу, ханиф, Аллахка жүз буруган жана туура жолго баштоочу жол башчы болгон. Ал мушриктерден болгон эмес, дагы ал Аллахтын неаматтарына шүгүр келтирүүчү болгон. Ошондуктан Роббиси аны көп элдердин арасынан тандап алып, туура жолго баштоочу пайгамбар кылды. Сиз бизге пайгамбарлардын атасы Ибрахим алейхиссаламдын окуясын айтып берем дедиңиз эле. Аллахка касам, биз бул кызыктуу окуяны укканды сагындык. Ибрахим ал Аллахтын халили. Ал эми халилдик бул сүйүүнүн жеткен чеги. Эми Аллахтын пайгамбары Ибрахим менен таанышаардан мурда балдарым, ал пайгамбарлардын атасы кайсы жерде, кайсы заманда туулганын билип алайлы. Ибрахим ал Нух алейхиссаламдын баласы Саам, Саамдын баласы Ахфашшас, Ахфашшаздын баласы Шалаг, Шалагдын баласы Абар, Абардын баласы Фалаг, Фалагдын баласы Рагу, Рагунун баласы Сару, Сарудун баласы Нахур, Нахурдун баласы Тарахтын баласы болот. Тарах 75 жаш кезинде Ирак жериндеги Бабыл шаарында анын уулу Ибрахим алейхиссалам төрөт. Бабыл шаары ошол убакытта жасалма бут кудайларга толуп кеткен болчу. Жана Ибрахимдин коому күнүмдүк жашоосунда ал кудайларга ибадаттарын арнап, аларга курмандык да чалышчу. О Кудайым, сен үчүн ушуну союп, у адамды да сагарнадым. Намазым, амалдарым сен үчүн. Өзүң күбө бол, о Кудайым. О Кудай, о Кудайым, о Кудай. Чалым деңизде сапарда жүрөт. Аны аман эсен үйгө кайтарып алып кел. Чалымдын атасы менен чоң агасы жырткыч балык менен алышып каза болушкан. Соодам токтоп калды. Соодам жок болгону калды. Элдердин астында уят болдум. О Кудайларым,
жардам бергиле, жардам бергиле. Менин аброюмду жана жүзүмдү кайтарып бергиле. О, кудайларым. О, Азар, жасаган кудайларыңдын баардыгын сатып келдиңби? Мен кудайларга сыйынып жатканда мага сүйлөбө да. Кудайларды базарга сатыкка жибердим. Ал эми бул кудай болсо бизге ырыскыны кенен кылып берет. О, кемпирим. Ошол үчүн менин жасаган кудайларым жакшы сатылып жатат. Эй, Азар! Эй, Азар! Эмне? Падыша сени чакырып жатат. Эмне? Мага мээрим кылгыла, мени аяп койгулачы. Бул айылдын раббиси Намрут мага мээрим кыл деп айткан. Мага мээрим кыл, мага боор ооручу. О, бул айылдын раббиси. Намрут мээрим эмне экенин билбейт. Ал жалаң гана азаптайт. Алып кет муну. О ата, ал заманда падыша ким эле? Ал замандын падышасы залым Нумрут болчу. Ал Нухтун баласы Хам, Хамдын баласы Куш, Куштун баласы Канаан, Канаандын баласы Намрут. Ал бул дүйнөдө эң биринчи зордук зомбулук көрсөткөн зөөкүр залым падыша болчу. Куранда эскерилген дүйнөдөгү 4 падышанын бири болгон. Ал эң биринчи башына тааж кийген. Ал ушунчалык текебер болуп, бой көтөрүп, өзүн кудай катары көрүп алган. Ал ушинтип 400 жыл падышалык кылган. Эй, Азар! Лаббай, о, падышам Намрут. Сен мага жагымсыз, мени кубантпаган нерсе көрүп турсуң. Эмне көрдүң? Мен жылдыздардын эсебинен бул заманда бир киши чыгып, ал адам бул динди жоюп, башка динге чакырганын көрдүм. Ал эми Азар ал киши өзүнүн баласы болот экенин билбейт болчу. Бул кандай о Азар? Биз сенин айтканың акыйкат экенин кантип билебиз? Балким сен падышаны жөн эле таң калтырып, көңүлүн алайын деп айтып жаткандырсың. Оозуңду бас, эй вазир. Азар, бул киши кайсы жерден чыгат? Ушул жерлерден чыгат, о падышам. Ал адам бул дүйнөгө келдиби? Жок, келе элек. Анда бардык жубайларды бири-биринен ажыратып алыстатыш керек. Эч бир аял төрөбөшү керек. Ошондо өкүмүм азайбайт. Мына ошондо күн менен ай өтсө дагы менин бийлигим өчпөйт. Аял менен эркекти бөлгүлө, балдарды өлтүргүлө.
Бул кичинекейди кармагыла. Муну да кармагыла. Балким сен биздин падышабызга каршы чыгаттырсың. Балдарды гана өлтүргүлө, кыздарды калтыргыла. Душманыбыз аял киши эмес, эркек болот. Meni kүйөөм менен бөлүп саласыңарбы? Ооба, падышабыздын бийлигин сактоо үчүн аял эркектерди ажыратабыз. Бул үчүн мындан башкасын да баарын кылабыз. Качтык, батыраак чурка. Силер Нумруттун жеринен кайда качып баратасыңар? Жердин баары Нумруттуку болсо. Суранам, бизди аяп кой. Суранам. О, Кудайым, Нумрут падышабызды сактай көр. Анын асмандын астында, анын жеринин үстүндө жашап жатабыз. Бизди жеңилүүчүлөрдөн кыла көрбө. Бул жерлерде төрөлгөн баардык ымыркайларды жок кыла көр. О, Кудайым. Көп кыжалат боло бербечи, о Азар. Кайсы аял андай баланы төрөй алмак эле? Көп сыгыла бербечи. Азардын кемпири болсо падышанын душманы болгон ошол жаш жигиттин энеси өзү болуп калаарын билбейт эле. Нумрут Ибрахим алейхиссаламдын төрөлүп калышынан коркот беле? Нумрут анын төрөлүшүн билбейт да, Хасан. Ал аябай кыжаалат боло берчү. Себеби адам баласы болчу да. Ал жөн эле Кудайга окшоп жашагыс келчү. Адамдардын баарын мен Кудаймын деп алдачу. Бирок ал өзүн өзү алдай албайт эле. Жок. Менин бийлигим өчпөйт. Мен бүт дүйнөгө падыша болом. Мени тактымдан эч ким түшүрө албайт. Эч качан. Муну үчүн керек болсо, баардык балдарды өлтүрөм. Ооба, баардык балдарды өлтүрөм.